Чындыгында эле жай мезгили эс алуунун анан фестивалдардын айы десек болот. Өзгөчө баягы фестивалдардын көбү баягы көл өрөөнүндө өтөт эмеспи. Анан көл өрөөнүндө дагы бир жакшы иш-чара бар экен. Бул мөмө жемиштердин фестивали деп атайт экен. 4 августта 2018-жылы туура бир ай калыптыр. Чындыгында эле бул баягы даярдык абдан күчтүү болуш керек. Биз бүгүн мына ушул таңыртең ушул фестиваль туурасында сөз кылалы деп студиябызга конокторду чакырганбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда сөзүбүз кенен болуш үчүн Нурлан Токоноев, АВЭП коомдук фондунун директору, ошондой эле Данияр Жасолов, мөмө жемиш фестивалынын уюштуруучусу. Куш келипсиздер. Саламатсыздар. Кутман таңыңыздар менен. Негизи эле биздин ушул көл өрөөнүндөгүлөр бул фестивалды Нурлан мырза жакшы билсе керек. Карагат фестиваль деп башында башталды эле. Эми бул салтка айланган мөмө жемиш фестивали болуп атат. Анткени азыр баягы жемиштердин баары бышып турган учуру. Негизи эле ушул фестиваль канча жылдан бери өтүп келет? Бул фестиваль ушу 2013-жылдан бери өтүп келатат. Ошо өзүңүз айткандай. Негизи көл өрөөнүндө өтүп келатат. Себеби бул фестиваль ушул Карагат деген долбоор, ошо Ысык көл регион комплекстүү өнүктүрүү долбоордун алкагында ушу фестивалды өткөрүп келатабыз да. Бул айтат элек ушу атайын бир жай айларында бир атайын салтка айланып калган бир окуя катары бааласак болот. Себеби элдердин баары билип калды. Фестивалдын максатын түшүнүп калышты дегендей. Ошону айтып берсеңиз, кандай бул фестивалдын максаты? Негизги эле максаттары кандай пайда алып келет? Бул фестивалдын негизги максаты ушул жалпы эле ошол Ысык көлдүн деги эле Кыргызстандагы мөмө жемиштерди даңазалоо максатында өткөрүп келатабыз. Тактап айтканда ошол азыркы учурда мөмө жемиштерин сатуу жана сатуучулар жана сатып алуучулар ортосунда бир байланышты чыңдоо. Ошол фестивалга биз жалпы эле ушул мөмө жемиш өндүрүүчүлөрдү чакырып атабыз. Анан ошол учурда сатып алуучуларды жана кайра иштетүүчү компаниялар, бизнес компаниялар ошону менен бирге Кыргызстан менен гана чектелбестен ошо жакынкы чет өлкөлөрдөн, Россиядан, Казакстандан ошо биздин экологиялык таза мөмө жемиштерди даңазалап, ошолорду сыртка экспорттоо максатында ушу байланыш түзүүчү бир площадка катары кабыл алабыз да. Жеке эле Кыргызстандан эмес, сырт жакка дагы чыгат турбайбы? Экинчи бир максаты ошол эле региондогу туризмди өнүктүрүү. Өзгөчө агротуризмди өнүктүрүү десек болот. Ошол себептен биз ошо фестивалды жыл сайын ошо көлдүн ар кайсы аймагында өткөрүп келатабыз да. Как эстафета катары ошол эң биринчи Тоң районунан баштасак, ошол ар бир райондо өтүп келатып, ошо быйыл ошо Ысык көл районуна бул эстафета ошол уланып келатат да. Буюрса өтөт экен, кызуу даярдык жүрүп атат. Буюрса жакшы даярдыктар болуп атат. Жакшы. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу баардык катышуучу кызыгуучуларды чакырып кетет эле. Убакыт бар экен, Убакыт бар, бир ай убакыт бар дагы. Уюштуруу милдети сизге жүктөлгөн экен. Мисалы катышуучулар мөмө жемиш алып келем дегендер баары эле келе беришеби же алдын ала каттоодон өтүш керекпи? Кандай жүрүп атат? Жобосу кандай болду? Албетте бул алдын ала пландоо керек баардык иш-чараны. Ошондуктан биз кайра иштетүүчүлөр болсун, фермерлер болсун, баардыгы менен сүйлөшүп, жерин, ордун тактап, ар бирине бөлүштүрүп берип атабыз. Албетте алдын ала каттоодон өтсө, бул фермерлер үчүн жана кайра иштетүүчүлөр үчүн дагы аябай жеңил болот да. Себеби барып албаган жер таппай калганда убакыттар көп болот. Себеби ал жерде катышуучулардын саны, жалпы фермерлерди алсак, биз 2000ден 3000ге чейин катышып жүрөт да фермерлер. Анан өзлөрүнүн продукциясын көргөзмөгө алып чыгабыз деген фермерлердин да саны көп да аябай. Ошондуктан биз кайрылып кеттик элек, эгер катышуучулар болсо, ошо биздин атайын контактылар да бар, ошолорго байланышып, кайрылса, пландасак аябай жакшы болот да. Нурлан ага мынакей 2013-жылдан баштап өткөрүп келе жатат деп атасыз көл өрөөнүндө. Негизи ошо биздин элеттик дыйкандар үчүн кандай бир натыйжа берген учурлар болдубу? Албетте болду. Себеби бул фестиваль жана башында айтып өткөндөй, Карагат деген бир чоң комплекстүү долбоордун алкагында жүрүп атат да. Анан эгер Карагат десе эле жеке эле ошо карагатты өстүрүү менен чектелген долбоор экен дегендей кыска түшүнүк болушу мүмкүн да.
Карагат деген мындай караганда бренд катары гана кабыл алганбыз. Себеби ошо ысык көлдүн мөмө жемишин даңазалы аркылуу жалпы эле айыл чарбасына, Бул долбоордун аталышы экен, айыл чарбасына ошол бир жаңылыктарды киргизүү, айыл чарбасындагы инновацияларды киргизүү бул ошо долбоордун эң негизги өзөгү. Тактап айтканда бул долбоордун аркагында бир нече негизги багыттарды белгилеп кетсек болот да. Биринчиден ошол ысык көл жергесиндеги ошо мөмө жемиштердин жаңы сортторун жайылтуу, жаңы сортторду алып келүү, сырттан импорттоп алып келип, ошол сортторду регионго ылайыкташтырып, адаптация кылып, райондоштуруп, андан кийин ошо фермерлерге таратуу. Жаңы сортторду киргизүү бул биринчи максаты. Бул жаатта дагы Данияр кененирээк айтып берер. Экинчи максаты жаңы технологиялар, жаңы инновациялар деп атабыз. Мисалы азыркы учурда суу тартыш жерлер көп. Кайрак жерлер көп, иштетилбеген жерлер көп, өзгөчө Тоң районунда, Ысык көл районунда. Ошондой жерлерди иштетүүгө багыт алуу максатында жанагы тамчылатып сугаруу технологиясын жайылтуу боюнча көптөгөн иштер жасалды. Жыйынтыгы деп атабыз, бул жаатында азыркы учурда көптөгөн фермерлер муну колдоно баштады. Бул дагы атайын статистикалар да бар. Бул дагы ушул долбоордун бир түздөн түз жыйынтыгы десек болот да. Бул жаатта жалпы 50 айылда атайын демонстрациялык аянтчылар уюштурулган. Тамчылатып сугаруу деген эмне, ошол эле карагатка же алмага же өрүккө кантип коюш керек, кантип колдонуш керек, кантип сугарыш керек дегендей, анын артыкчылыктары деген сыяктуу атайын демонстрация, көргөзмө аянтчалар уюштурулуп, ошо элге кеңири маалымат таратылды да ушул 5 жыл аралыгында. Андан сырткары атайын окутуулар жүргүзүлдү. Ошол эле азыркы учурда бир актуалдуу болуп аткан бир чоң проблемалар бар, жанагы бактериялык күйүк деген бир чоң оору чыгып атат. Ушундай бир оорулардын алдын алуу, жалпы эле мөмө жемишти кантип өстүрүү боюнча бир кыска мөөнөттүү курстар түзүлүп берилди. Кесиптик окуу жайлардын базасында фермерлер үчүн бир жума, 2 жуманын ичинде өздөрүнө керектүү билимди алууга бир мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Дагы бир чоң ушул жалпы эле ысык көлгө да эмес, жалпы эле Кыргызстанда актуалдуу болуп аткан азыркы күнөсканаларды өнүктүрүү. Теплица деп атабыз, кыргызча күнөскана дейт экенбиз. Ошо күнөсканаларды өнүктүрүү боюнча дагы ушу долбоордун алкагында 30га чукул күнөскана салынып, ошонун аркасы менен бир арзандатылган кредиттик мүмкүнчүлүк түзүлүп, азыр 10% менен ушу күнөскана салып иштетем дегендерге бир мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Ушу жергиликтүү кредиттик уюмдар аркылуу. Бул долбоордун ичинде көптөгөн тармактар бар экен да. Бул долбоордун ичинде көптөгөн тармактар бар. Ошон үчүн жыйынтыктар да жакшы деп айтсак болот. Себеби ошол эле азыркы учурда мындай карасак, ошо биз биринчи алып келген жаңы сорттор, жаңы көчөттөр азыр түшүмүн бере баштады. Жергиликтүү ошол сортторго салыштырмалуу 2 эсе артыкчылыкка ээ десек болот да. Анан Данияр дагы ушул тууралуу кеңири айтып берсе. Андан сырткары биз ошо фестивалды өткөрүү менен ушул фермерлердин башын бириктирип, жалпы эле ошо продукцияны кандай биргелешип сатуу, азыркы учурда алып сатарлар же ортомчулар аркылуу бир атайын бир мындай жолдор өз нугуна келип калды десек болот да. Себеби сатуу маселеси азыркы учурда орчундуу бир маселе да. Ошондуктан бир уюшулуп биргелешип сатуу жолдору, логистикалык борборлорду уюштуруу менен ошолорго тапшыруу, андан ары экспортко чыгаруу жолдорун ушул жаатта дагы көптөгөн иштер жүрүп атат да. Жакшы. Агабыз дароо эле кеп булантат окшойт, Ооба, айтып берсин деп атты. Жаңы сорттор боюнча. Жаңы сорттор боюнча айта кетсек, биз 2013-жылдан бери мөмө жемиштин 20дан ашык түрүн алып келдик да. Анан аларды биз Илимдер академиясынын ишкерлеринин, илимий ишкерлердин жардамы менен атайын тестирлөөдөн өткөздүк, анализ жүргүздүк. Анан азыркы күндө биз сортторду каттоодо 11ден ашык мөмөнүн сортун каттаттык. Башкача айтканда ал уже Кыргызстанда өстүргөнгө мүмкүн деген. Анан азыркы учурда дагы улантып атабыз бул иштерибиз боюнча алма, өрүк жана башка мөмө жемиштин түрлөрү боюнча. Азыркы убакта мына мисалга ала кетсек, көл өрөөнүндөгү питомниктер, мөмө жемиш питомниктери карагаттардын сортторун бул коомчулукка чыгарып сатып жатышат.
Көлдүн алмасы эле бир өзгөчө го баягы. Алмасынын деле көлдө бир канча түрү өстүрүлөт да. Негизи эле көлдө бул мөмө жемиш өстүргөндө жыйынтыгы аябай жакшы болот да. Баягы айта кетсек, дамуу болобу, көрүнүшү болобу биздики. Мисалы үчүн жакынкы мамлекеттерде дагы аябай бааланат эмеспи? Нурлан агай, эмне себептен кесипчилик окуу жайларын тандап аласыздар? Ошол жерде баягы кардарларды дагы баягы окутуп үйрөтөсүздөрбү? Ошондой да программа киргизилгенби? Мындай программа киргизилген, себеби учурда вот кыска мөөнөттүү окутууну жүргүзө турган өзгөчө айыл чарба тармагында ошо эң эле компетенттүү орган бул кесиптик окуу жай деп эсептейбиз да, себеби буларда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кыска мөөнөттүн ичинде окутууга өздөрүнүн шарттары бар. Долбоордун алкагында алар үчүн дагы ошол эле мөмө жемиштери менен окуу үйрөнүү, ошол эле күнөөс каналын иштетүү боюнча окууну киргизүүдө атайын бир материалдык техникалык база да түзүлүп берилди да. Ошол эле Ысык көлдө 4 кесиптик окуу жай менен иштедик. Ошол 4 кесиптик окуу жайда бир окутуу багытындагы күнөөс каналдар салынды. Окуй тургандар келет, күнөөс канада ичинде кармап көрүп өз колдору менен иштейт да. Окутуунун да бир өзгөчөлүгү дээрлик 80% практикалык негизде да. Теориялык сабактар аз кирет, практикалык негизде окуйт. Экинчиден, кыска мөөнөттүү дегенин себеби кесиптик окуу жайларда мындай курстар деле бар. Багбанчылык курсу же болбосо ушу жер иштетүүчү фермер деген курс бар. 3 жылдык мөөнөттө, 4 айлык мөөнөттө, 1 жылдык, 2 жылдык мөөнөттө бар. Бирок биздин аудитория же биздин баягы биз көздөгөн элдин катмары бул фермерлер болуп атат да. Фермерлер дегенибиз чоң адамдар. Бул чоң адамдар 1 ай, 2 ай же 3 жылга окууга мүмкүнчүлүгү жок. Үй бүлөсүндө багыш керек алар. Күнүгө эле окууда жүрө береби деген кеп. Ошондуктан бир алар өздөрүнө керек. Мисалы фермер алма өстүрүүнү жакшы билет, мүмкүн. Карагат өстүрүүнү билбеши мүмкүн да. Ошондуктан ал жакта бир модулдук система деген бир киргизилген. Өзүнө керектүү гана модулду окуйт. Мисалы ал багуунун жолдорун жакшы билиши мүмкүн, бирок сорттор тууралуу маалымат гана керек болушу мүмкүн кээ бир фермергечи. Ал ошо сорттор тууралуу, көчөттөрдү тандоо, көчөттөрдү өстүрүү гана бөлүгүн бир жуманын ичинде окуп алса болот да. Ушундай бир кыска мөөнөттүү окуулар киргизди. Албетте бул туруктуу болуш үчүн акы төлөө негизинде биз жазадык. Себеби окуйм деген адамдын бир өзүнүн кызыгуусу болуш керек. Өздөрү да бир салым жасаш керек. Эгерде чындап окуйм десе, акчасын төлөп анан окуйт. Бул системага да элди көндүрүш кыйын экен, бирок азыр көнүп, чынында каалап окуйм дегендер ушул курстардан өздөрүнүн билимин жогорулатып атат. Салтка айланган мөмө жемиш фестивали же болбосо Карагат фестивали туурасында сөз кылабыз. Бул фестиваль Көл өрөөнүндө өтүп келет. 4-августта дагы Көл өрөөнүндө өтөт экен. Айтсаңыздар, негизи эле ушул фестивалга сөзсүз түрдө баягы кызыккандар дагы, жергиликтүү тургундар дагы баягы көрүш үчүн барышат эмеспи? Алар үчүн ыңгайлуу болуш үчүн сөзсүз түрдө жарманка өтөт турбайбы, Данияр мырза? Ооба, жарманка өтөт. Көргөзмөдө биз мөмө жемиштин түрлөрүн гана көргөзбөстөн, алардан жасалган продукцияларды да көрсөтөбүз. Ошого байланыштуу жана ширелер Нурлан байке да айтып кетти. Биз жана кара иштетүүчүлөрдөн тышкары бул фермерлер менен да иштешип жатпайбызбы? Аларга байланыштуу жана теплица болсун, айыл чарбасына байланыштуу техникалар болсун, алардын да көргөзмөсү болот. Коомчулук ошол жеринде ар бир ошо уюмдун деп айталы, мисалы үчүн уюмдун маалыматын алса болот. Мисалы теплицаны сатып алуу кайдан сатып алса болот, тамчылатып сатып алууну кайдан сатып алса болот, аны кантип колдонсо болот. Башкача айтканда, жеринде маалыматтарды алса болот. Жана микрокредит компаниялар да келет, айыл чарба жаатында кандай кредиттер берет, чогуулары кандай, алар жөнүндө дагы кенен маалыматтар берилет. Жакшы. Андан сырткары жакшы иштерде атаандашып, жарышып турган жакшы болуш керек. Мына 5 жылдан бери өтүп аткан экен, ар кайсы райондор бул район бул мөмө жемишти көбүрөөк өндүрүп атат деп атаандашуулар жүрүп өсүүлөр болуп атса керек. Жана кайсы аймакта, кайсы райондо көбүнчө кайсы жемиш көбүрөөк түшүмүн берип атат. Анткени климаттык шартта болот эмеспи? Же болбосо башка аймактар
Албетте баягы көл өрөөнү баягы 3 климаттык зонага бөлүнүп кетет да. Мисалы үчүн Жети Өгүз жакта өрүк, балыкчы жакта өрүк көп өссө, Ананьево, Темировка жакта алма жакшы өсөт дегендей. Бирок биз башында айтып кеттик, бул жерде жарыш эмес, биз максатыбыз бул сыртка чыгаруу, экспортко чыгаруу. Өзүбүздүн жалпы көл өрөөнүндөгү мөмө жемиштерди даңазалоо. Ошондуктан биз бияк жакшы өстүрүп атат, бул жакшы өстүрүп атат дегенде да болбой калат го деп ойлойм. Албетте бизде тажрыйба алмашуу болот. Окутуп аткан фермерлерибиз бири-бирине тажрыйба алмашууга барат. Мисалы үчүн Жети Өгүз, Өсүк көл районуна келет, Тоң, Түпкө барат дегенде, ар кайсы сиз айткандай ар кайсы жерде өзүнүн баягы мөмөлөрүн өстүргөнгө көнүп калган фермерлер бар да. Ошолор бири-бири менен маалымат бөлүшүп, тажрыйба бөлүшүп турушат. Нурлан айтсаңыз, негизи эле мына азыр Данияр мырза айтты, сыртка чыгаруу боюнча ушу кээде өстүрүлгөн жемиштер баягы коромжого учурап калган учурлар болот да, кээде баягы тийиштүү жакка жеткире албай калгандан кийинчи буга чейинки мына ушу фестивалдын жыйынтыгында ушу сыртка чыгаруу боюнча биздин мөмө жемиштерди кандай натыйжа берди? Сыртка чыгаруу боюнча албетте ушул фестивалдын эң чоң бир максаты ушул да, сыртка чыгарууда бир көмөктөшүү, ошо сатып алуучулар менен байланыш түзүү. Азыркы учурда коңшу мамлекеттер менен да, анан таможня биримдиги, таможенный союз да, ушул киргенден бери азыр фермерлерде көп маселелер пайда боло баштады. Себеби сыртка чыгарууда сырттан сатып алуучулар бирдиктүү бир мындай бирдей сорттогу товарларды талап кылат. Бардыгы бирдей болушу керек, оорудан алыс болуш керек, сертификаттары болуш керек, лабораториянын корутундусу болуш керек дегендей. Ушул маселелер азыркы учурда көйгөй. Проекттин ушу долбоордун кийинки кадамдары ушул жаатта турат да. Фермерлердин азыр буга чейин ушу мөмө жемиштерди жалпы эле ушу көчөт өстүрүүдөн баштап, мөмө жемиштин түшүмүн алганга чейинки бир чын жырчаны бекемдөөгө арналып келсе, кийинки кадамыбыз андан ары ушул товарды чоңураак көлөмдө, жогорку баада сыртка чыгаруу болуп эсептелет. Экинчиден, быйылкы жылы биз өзгөчө бир басым жасадык. Сиз да айтып кеткендей, көп продукция өз убагында сатылбай алгандыктан, өз убагында терилбей алгандыктан, алма, өрүк жана башка продукциялар жерге түшөт жана аларды эч ким албайт. Эми ошол түшүп калган мөмө жемиштерди кайра иштетүү максатында быйылкы жылы бир 20 айылда биз атайын күн нуру менен как кургатуучу жабдууларды киргизип атабыз. Ушу эмки жумада ушул жабдууларды ошо фермерлерге өткөрүп берүүнүн бир чакан аземи болот. Ушул күн нуру менен деген себеби буга чейин биз ар кандай бир жабдууларды колдонуп көрдүк. Электр энергиясы менен колдонгон. Алардын да өздөрүнүн артыкчылыгы жана кемчиликтери чыкты. Себеби чыгым көп болот. Свет керек, 3 фазалуу свет керек болот экен. Кээде свет өчүп калат. Ал убакта кургатып аткан процесс үзүлөт. Ушундай бир жоготуулар болду. Ошондуктан биз экологиялык таза мөмө жемиштерди биз өндүрүп атабыз деп бренд кылып аткандан кийин ушу күн нуру менен как кургатуучу биз жабдууну 2 жылдан бери эксперимент кылып, быйыл бир чоң прототипин жасадык. Жакшы. Ошолор аркылуу биз ушу фермерлерге ар бир 20 айылда эксперимент кылып атабыз. 20 айылда бир ушундай мүмкүнчүлүк түзүлөт деген күтүүбүз бар да. Ошол жерге түшүп аткан же болбосо жалпы эле мындай товардык види жок мөмө жемиштерди кургатуу жолу менен аларды сактап, баа жогорулаган кезде каалаган убакта жакшы баага сатса болот да. Негизи эле айылда ата-энелерибиз ушул алма өрүктү колго эле кургатып шаардагы балдарына салып жиберет го. Бул дагы баягы анча чоң көлөмдөгүнү кургатышта мүмкүн эмес. Ошондон улам бул жаңы ыкма болсо керек. Жакшы. Жакшы, ал эми башка облустардын дагы бул фестивалга катышууга мүмкүнчүлүгү барбы? Катышып келишеби? Албетте. Фестивалга биз чектебейбиз Көл облусу депчи. Биз мисалга алсак 2016-жылы өткөн фестивалда Казакстандан да келип катышкан, Тараз, Жамбыл жакынкы шаарларынан. Анан баардык облустун фермерлерине биз ачыкпыз. Албетте келип катышса биз аябай кубанычта болобуз. Алар үчүн дагы шарт түзүлөт дегендей. Себеби айтып атпайбызбы? Ал жерде бир тараптардын биргелешип иштеп кетүүсүнө шарт түзүүчү бир аянтча болуп эсептелет. Ошондуктан баардыгы
келип качса албетте жакшы болот. Буюрса убакыт дагы бар экен, андыктан сөзсүз түрдө мына ошо 4-августта өтө турган Салтка айланган Мөмө Жемиш фестивалына кыргызда айтат го, миң кандан бир көргөн артык дейт, өзүңүз барып көрүп, жаңы ачылыштарга күбө болсоңуз болот экен. Бул ошондо бир күн болобу же канча күнгө созулат? Бир эле күн, Рахмат, Нурлан Токонов, Данияр Жасолов, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Таң эрте келип, ушу биздин элибизге жакшы бир маалыматтарды берип кеткениңиздерге, алайым өлкөбүз ушундай гүлдөгө